Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын жазуучулары. Бүгүн мен сиздерге чоң ата менен неберенин шахмат оюнун көрсөтөм. Чоң атабыз 90 жашта, небереси болсо 5 жашта. 2 жумадан бери шаардагы кызынын үйүнө келип, небересин шахматка үйрөтүп атат. Канчалык деңгээлде үйрөнгөнүн азыр көрөбүз. Шахмат оюну айтып коеюн. Бул өтө кызыктуу стол оюну экенин баардыгыңыздар эле билесиздер. Кызыктуу эле болбостон, абдан пайдалуу оюн. Ошондуктан азыркы ата-энелер көпчүлүгү балдарын шахмат сабактарына берүүгө аракет кылышат. Шахматты канчалык эрте баштаса жакшы, себеби кичинекей бала губка сымал эле өзүнө көп нерсени сиңирип алат. Шахмат болсо балага эң сонун баланын өсүп өнүгүшүнө жардам болот. Шахмат баланын эс тутумун, ойлоосун, көңүл буруусун, логикасын өнүктүрөт. Ошондуктан шахматты бала бакчадан баштап сабак катары киргизсе жакшы болот эле. Сиздердин оюңуздар кандай? Ушул боюнча шахматты бала бакчадан урок катары киргизсе, мектепке дагы. Анда эмесе тизилип бүтүп калыптыр шахматты. Кана названиясын аттарын атачы кана. Тур. Катыра, көлбөйүп сүйлө. Аттарын атачы кана. Бул баланын аты ким? Ырыстай экен. Кана шахматта башынан атачы мыналар. Тур, конь, слон, король, ферзь, слон, конь, тур. Пешка. Азамат жигит экен да. Ат Г формасында жүрөт. Канаке 2 жумада канчалык үйрөнүп экен? Күнүгө ойнойт экен. 2 жумада күнүгө ойнойт экен. 2 жумада 4 гана жолу ойноптур. Кана ат кандай жүрөт экен? Ат. Кандай формада жүрөт экен ат? Ат кандай формада жүрөт? Г формасында. Турчу? Тур түз жүрөт. Түз жүрөт. Пешкачы? Пешка бирден жүрөт. Бирден 3 жол. Бирден түз жүрөт, бир шагка түз жүрөт. Бир клетка жүрөт. Бир клетка жүрөт. Слон кандай жүрөт? Слон мындай. Кара болсо, Кара. Слон ромбик түрүндө жүрөбү? Ооба. Король кандай жүрөт? Король бирден жүрөт. Толка бир. Анда оюнду баштайбыз. Биринчи ким жүрөт? жүрүш. Жүрүш кимде? Тайтан. Менде. Эми сен жүр, Рыстай. Слонду жүрбөйсүң. Азыр.
келди сен жолуңда. Атасы Сирияда соғышқан деген жарлық тағылып, балдар жабырқабай, бұл малымыз жашырын сақталуға тиіштік. Ойлайсыз. Кана ырыстай жүрүшсен де. Жүрүшмөйдү. Жебейсиң ырыстай сен. Жем билди. Ал эми кыргызстандыктардын агымы азаябы дейсиз, кандай дейсиз? Кыргызстандыктардын агымы сөзсүз түрдө азаят, бирок бизде бүгүнкү бул маекте Туура. башка дагы бар. Arkasına cevit. Жүрүш кимдеми? Менде. Жүрчү. Эсиңиздерге сала кетсек, бүгүн Салман Каттуу оюну Европа деп 51 өлкө кирген аймакта, анын ичинде Жакынкы Чыгыш жана Борбор Азияны да атайт. Туура эмес тамактануунун кесепеттеринен пайда болгон оорулардан көз жумган адамдардын саны боюнча Кыргызстан эң ири аймакта 3-чү орунду ээледи. Кыргызстандыктардын күнүлдүк рациону кандай азыктардан турат? Тузлуу, таттуу, майлуу тамактарга артыкчылык берүү адатынан арылуу кыйынбы? Мамлекет сергек жашоо, анын ичинде туура тамактануу принциптерин жайылтуу үчүн кандай чараларды колдонуп жатат жана колдонууга тийиш? Биздин эмки коногубуз медицина илимдеринин кандидаты, гастроэнтеролог Ибраим Жумабаев. Саламатсызбы, Ибраим мырза? Саламатсыздарбы? Оболо кабарчылык Альбина Сулайманованын репортажы. Элмира Каракулова 5 адамдан турган экиге мүчөлөргө Жүрүш кимде? Sen de cevit. Сен де бирис келди жүрүш. Кечинде беш бармакчылар менен кошодон кабышка рецепторар, этти адай, баардык тамактарды бул үйлөрдүн узаргычында кол, уй, жылкынын тоңдурулган чийкеси үзүлгөн. Витаминге бай жашылча жемиш, көксары, көралган жокпу. Жашылча жемиштерди салат, бар, мандарин, банан, Tura. odam boyu, konak kelgende odam parke Жашылча жемиш өңдөө дүйүн тамак ашты кыргыздар той топурда дасторконго аянбай коюп, алдыга келген тамактын берилиги жетпесе, арткан салат эткендер арбат салаттын 3-4 бирөөнү алып, тоок жана башка эттерди ошончону бир эле күндө жеп алып, улангандар да калган. Негизи турак тамактанууда байкоочулардын баамында соңку жылдары тез даярдалуучу тамак аштын күнүмдүк рационуна киргизе алган кыргызстандыктар көбөйдү. Мындай тенденция студенттер менен мектеп курагындагылар арасында бар. Не менен бар? Altına sen alıp koy. Ат менен ал.